Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, сиздер менен биргеликте тема берүүсү жана бүгүн сиздер менен атайын ат артып Түркиядан келген кадырлуу мейманыбыз менен маек курууну чечтик. Белгилүү болгондой, Түрксой эл аралык уюму бул ошол түрк тилдүү мамлекеттин ортосундагы маданий жана башка дагы иш-чаралардагы өтө орунтулуу жана ат көтөргөн жакшы бир иштерди аркалап келе жатышат. Так ушул жаатында сиздер менен биргеликте сөз кылуу үчүн Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысынын жардамчысы жана биздин кадырлуу мейманыбыз Сабурбек Бөрүбай менен бүгүн биздин студиябызда маектешүүнү чечтик. Убактыңызды бөлүп, бүгүн биздин студиябызга келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык, чоң рахмат. Алгач ушул Манас университетинде ыйык студияга, ыйык сахнага чакырганыңар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Анткени мен ушул университеттин уясынан учкан студент катары абдан бактылуумун. Кайсы жылы өттүңүз эле сиз? Мен 2008 жылы ушул жерге Манас университетине тапшырып, 2013 жылы бүтүргөм. Түркология бөлүмүндө окугам. Анан кайра Манас университетине келип кандай сезимдерди берип атат сизге? Өзгөрттүбү? Ар тараптан, чар тараптан өнүккөн байкаса болот. Анткени биздин учурдагы ректор, азыркы учурдагы ректор ушул жетекчилик чындыгында Кыргыз мамлекетинин жетекчилиги менен чындыгында аябай эри шаркат мамилесин түзүү менен биргеликте студенттерге түзүп берген мүмкүнчүлүктөр, ошол эле учурда билим берүү системасындагы буга чейин ар кандай өнүккө турган методологияларын колдонуп, азыркы тапта чындыгында Борбордук Азияда эмес, балким эл аренага чыккан биз сырттан окуп иштеп жүргөн киши катары муну байкоого болот. Сүйүнүп атасыздар. Мен дипломум артты деп. Ооба. Кун артты деп. Ооба. Абдан жакшы. Эми биздин темабызга келсек, белгилүү болгондой, өткөн ошол негизи эле жакшы бир саамалык болгон экен. Мен сизди да куттуктагым келип атат. Бул китебиңиз да биздин колубузда. Касым Тынстановдун ошол өзүнүн калемине таандык китептерин сиз түрк тилине которгон экенсиз. Мунун да бет ачары болду. Жана ошондой эле ошол кызыл террордон курман болгондорду эскерүү менен биргеликте Касым Тыныстанов жөнүндө жакшы бир иш-чара болуп өттү. Ушул тууралуу айта кетсеңиз, Түрксойдун ушул Касым Тыныстановго берген салымы, же болбосо мындай баасы, же болбосо мындай биздин тирүү муундар катары, ошол кыргыз элинин урпактары катары аткарылып жаткан иш-чаралардын мындай бул өтө негиздүүсү болсо керек. Анткени ошол кыргыз тилинде кандай болушу керек, кандай жазылышы керек, усулдук кандай болушу керек, ошол тууралуу алгач эмгектерин жараткан кыргыздын белгилүү биринчи профессору ошол Касым Тыныстанов тууралуу бир жакшы бир иш-чара болуп өттү. Ошолор тууралуу айта кетсеңиз, анткени мен да китебиңизди колума алып аябай толкунданып атам. Кичине аша чаап кетсем кечирип коюңуз, жана сизден пикирлериңизди сурай кетели. Рахмат чоң. Сиздин сурооңузга бир канча багыт менен айткым келип турат да. Бир гана маселе аркылуу эмес. Себеби дегенде чындыгында Түрксой эл аралык маданият уюму биздин белгилүү жазуучубуз, драматург, устатыбыз, агайыбыз Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы Султан Раев агайыбыздын Түрксойго башкы катчы болуп келгенден кийин түрк дүйнөсүндө чындыгында бул күнгө чейин болуп көрбөгөндөй жылыштар, өнүгүүлөр болду. Айта кетсек, агайыбыз келгенден кийин Түрксойдун ичинде, Түрксойдун иш-чараларынын алкагында, Түрксойдун астында түрк дүйнөсү жазуучулар союзу биримдиги курулду. Театр алкагында, кинематография алкагында жана жакында эле биз Бакуда түрк дүйнөсүнүн улуттук китепканаларынын башчыларынын биримдигин түздүк. Кудай буйруса, ушунун расмий түрдө бекитилиши 4 жана 5 мартта болмокчу. Бул нерселерди көрсөтүп турат, чындыгында азыркы тапта Түрксой агайыбыздын өзүн агайыбыз дагы өзү айтат, чындыгында түрк дүйнөсүнүн локомотиви деп айтылат да. Андыктан биз ушул маданият тармагында, анын ичинде билим берүү тармагында өзгөчө агайыбыз колго алып, ошол нерселерди көзөмөлгө алат. Кудай буйруса, ушул өзүңүздөр билгендей эле бул жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөн 100 жылдыгы болбодубу? Биздин Кыргызстанда, Борбордук Азия мамлекеттеринде мамлекеттүүлүктү түптөгөн биздин башкы каймактар, интеллигенция тобу тууралуу көптөгөн иш-чаралар, форумдар, симпозиумдар болуп өттү, өзүңүздөр байкагандай. Биз дагы
агайыбыз Алпарсан агай биздин сыймыктуу ректорубуз чогулуп үчөөбүз кеңешип акылдашып 2024 жылы чындыгында Касым атабызды эскербей 2025 жылга кантип мындай немете тоса алабыз дегендей маселе коюлуп атат да. Андыктан биз ошо Касым атабыздын өзүнүн калемине таандык Касым ырлар жыйнагы китебинин ушул чыгышына агайыбыз дагы себепчи болуп демөөрчү болуп ушинтип чыгып калды. Мына ушул үстүбүздөгү жылдын 27 декабрда жума күнү ушу Манас университетинин Касым Тырнысанов салонунда, жыйындар залында Касым атабыздын Касым ырлар жыйнагынын бет ачары болуп өттү. Түркия тараптан дагы Түркиянын өкүлдөрү катары Бишкектеги эл аралык уюмдардагы элчилер келишти, академиктер келишти. Эң ириде Кыргыз Республикасынын баш катчысы Сүйүнбек Касмабетов агайыбыз да келип, ушул салонда, ыйык салонда Касым атабыз тууралуу, Кыргыздын келечеги тууралуу, репрессия тууралуу, жана биз үчүн өмүрүн сайып койгон Кыргыздын каймактары тууралуу эң эле бизге жемиштүү, эң эле бизге ири, салмактуу сөздөрдү айтып өттү. Бул дагы биз үчүн жаңы жылга келе турганда бизге бир шык берди деп ойлойм. Мотивация да берди. Ооба. Туура айтасыз. Негизи эле ушул кызыл террордун курмандыктарын эскерүү, тарыхыбызды билүү, бул ошол мисалы үчүн ошол келген учурда дагы ошол Касым Тыныстановдун да небереси айтып атпайбы? Мен кыргыз тилин билбеймин. Көрдүңөрбү кандай иштер жүргүзүлгөндүгүн, кандай куугунтуктоолор болгондугун деп дагы өз сөзүндө айтып өтпөдү. Анан айтсаңыз, ошол сиз айтып атпайсызбы? Мына ошол Түрксой эл аралык уюму бул маданият жаатында көптөгөн иштерди алып барабыз деп, себеби бул маданият адамды жетелеген нерсе да. Бул болуп биздин жан дүйнөбүзгө жан азык болуп, бул мындай экен деп көргөзүп турбаса, бир нерсе кылышта өтө оор болсо керек да. Ушундай иштерди аткарылып жатканда оорбу, анткени бул эл аралык болгондон кийин башка да коңшулаш мамлекеттер менен да биргелешип иш алып барыш керек. Кандай тоскоолдуктар жаралып жатат? 70 жылдын ичинде тил жаатында да көйгөйлөр көп жаралды. Бул жаатында кандай иштерди алып барганга аракет кылып жатасыздар? Негизи эле ушул иштерди алып барууда оорчулуктар барбы? Болсо кандай оорчулуктар? Албетте, ар бир иш-чаранын аркасында, көчөгөнүн артында мээнет жана тажрыйба бар деп айтмакчымын да. Бул нерсени мен агайыбыздын, устатыбыздын жанында жандап жүргөн киши катары Султан агайыбыздын тажрыйбасы менен эмгекчил экенин жана буга чейинки мамлекеттик кызматкерлерге дагы чыгармачыл чөйрөсүндө дагы мол тажрыйбасы менен эл аралык уюм башында кошуна мамлекеттер менен Түрксойго туруктуу өлкөлөр 6 өлкө бар, 8 көзөмөл өлкө бар. Ошол мамлекеттер менен адилеттүү түрдө маданий тармактын ар бир алкагында иш алып барып атат. Албетте, оош, кыйыш, маңдай тескей тоскоолдуктар эмес, бизге чындыгында тажрыйбанын негизинде эч кандай тоскоолдук жок. Агайыбыз ал нерсени эки тараптан дагы жогоруда айтып кеткендей мамлекеттик деңгээлдеги тажрыйбасы да бар, чыгармачылык чөйрөсүндө тажрыйбасы болгондуктан бул нерселерге биз кандайдыр бир тоскоолдукка учураган жокпуз. Албетте, киши индивид катары чарчашы мүмкүн, киши индивид катары физикалык жактан жетишпей калышы мүмкүн. Бирок анын түзгөн командасы, агайыбыздын кол астындагы кызматкерлер катары биз ал нерсени колдон келишинче агайыбызга жардам берүүгө аракет жасайбыз. Жемиштүү иштеп келе жатасыз. Кудай буйрса, 2025 жылдагы дал ушундай даража менен кетүүгө аракет кылабыз, далат жасайбыз буйрса. Жакшы экен. Анан ушу 2024 жылы кандай иш-чаралар өткөрүлдү негизи Түрксойдун чоңгарагынын астында? Мындай эл аралык, Кыргызстанга тиешелүү, Түркияга тиешелүү, деги эле түрк дүйнөсүнө тиешелүү жылыштар болдубу? Албетте болду. Бул тууралуу көп маселелерди алып көрсөк болот. Эң ириде 2024 жылы Түркменистан агайыбыздын келиши менен Түрксойго туруктуу өлкө катары кабыл алынды. Түркменистан 24 жылы. 2024 жылы Түркменистан тарабынан расмий түрдө өкүл дагы келип, азыр тапта Түрксойдун башкы штаб-квартирасында иштеп жатат. 2024 жылы Түркменистандын Анев деген байыркы ордолуу шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болуп
табылды, шайланды. Ооба. Ошонун негизинде бул жылы мындайча айтканда эми Түрксойдун иш-чараларынын көпчүлүгү Түркмөнстан менен байланыштуу болду. Эми Түркмөнстан чындыгында биздин кошуна мамлекет болгону менен өзүңүздөр билгендей тыгыз маданий, руханий, материалдык байланышыбыз экономик жактан дагы мындай алсыз дебесек дагы өтө күчтүү эмес деп айтсак болот да. Мына ошол нерсени бириктирүүнүн жападан жалгыз жолу маданият деген агайыбыздын сөзү бар. Биз качан гана маданият менен ошол нерсени белини сындырсак, анда калган экономикалык тармагы, саясий алкагы ушулардын баары бири-бирден акырындык менен түзүлөт деп айтылат. Демек, 2024 жылы Анев деген байыркы биздин Ош сыяктуу, Ордолуу Ош сыяктуу байыркы шаары, Жибек жолунун жээгинен өткөн Анев шаары түрк дүйнөсү маданий борбору болуп табылгандан кийин ошол эле учурда 18-20 кылымдын тегерегинде жашап өткөн улуу улама, аалым, ойчул Мактумкулу Фираки деген атактуу аалымды 2024 жыл бою эскерүү жылы деп жарыяланды. Ошого арналган турбайбы? Ошого арналган. Кечиресиздер. Демек, бул жылы чындыгында эле байкасаңыздар болот, чындыгында биздин Түрксойдун ички жол жобосу аркылуу жылда бир жолу туруктуу кеңеш болот. Мына ушул туруктуу кеңеште 2024 жылы биз ушул декабрь айында туруктуу кеңешинде өткөрүп, 2025 жылы Казакстан шаарындагы Актау деген шаар түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болуп жарыяланды. Ал эми Кыргызстанга байланыштуу кандай нерселер болот деп суроо бердиңиз. Бул жылы Кудай буйрса, бир эмес 3 кишини, улуу алып кишини эскерүү жылы катары жарыялаганы турабыз. Алардын бирөөсү Алыкул Осмонов, Байдылда Сарнагоев жана Арсланбек Буйлаш уулу. Кудай буйрса, биз агайыбыздын колдоосу менен 2024 жылы Кыргызстанда ушул 3 улуу кишини эскеребиз. 2025 жылы. 2025 жылы, кечиресиз, 2025 жылы. Мындай Алыкул Осмоновду албетте эскерип баарыбыз билчүбүз, бирок Байдылда Сарнагоевду угуп, мындай ичиң сүйнөткөн, анткени бул кийинки урпактар болуп калат эмеспи? Аябай кубанычтуу бул нерселерди угуп, биз дагы аябай сыймыктанып жатабыз, өтө жакшы бир иштерди алып барып келе жаткан экенсиздер. Анан айтсаңыздар дагы ушул мындай алдыда дагы мындан башка кандай максаттар бар? Сиздер менен иштешебизчи, мен кандайдыр бир оюм бар эле дей турган болсо, сунушум бар эле дей турган болсо, экөөбүздү көрүп отуруп азыр биздин жарандарыбыздан кызыгуулар пайда болсо, сиздер менен байланышуу жолу барбы? Кандай болот? Ушул жаатында айта кетсеңиз. Албетте болот. Биздин Түрксойдун эл аралык уюмдун башкы штаб-квартирасы Анкарада жайгашканы менен, албетте филиалы туруктуу мүчө болгон өлкөлөрдө жок, филиалы, мисалы үчүн. Бирок туруктуу өлкөлөрдүн өкүлдөрү бар. Ошолор менен текелей байланышса болот. Өкүлчүлүктөрү менен байланышса болот. Мисалы үчүн. Жок, ал биз Анкарада. Демек, мисалы үчүн азыр технологиянын заманы болуп калбадыбы? Балким социалдык тармактардан барбы? Албетте социалдык тармактар бар. Биз ошол жерде, мисалы үчүн келген каттарга да карайбыз, ошол жерде телефондорго карайбыз. Биз эми Түркия биздин боордош өлкө болгондуктан түрк дүйнөсүнөн келген студенттер бар. Ар кандай мындай жумуш менен келген, турист катары келген, биздин диаспора бар, элчиликтер бар. Ишылып бир гана Анкарада эмес, Түркиянын жалпы райондорунда, региондорунда кыргыздар бар. Өзбек туугандар бар, казак туугандар бар демекчи, ошолор менен биз тыгыз байланыштабыз. Ар бир театр болсун, иш-чаралар, эскерүү күндөрү. Кыргыздар менен Кыргызстандык кыргыздар менен, албетте, Кыргызстандык кыргыздар менен дагы биздин өкүлүбүз дагы иш алып барат. Бизге кандайдыр бир сунуштар болсо, маданияттын тармагында бизге түз эле чыкса болот, эч кандай эмне жок. Социалдык тармактарда даректериңиз бар, Түрксой деп эле издеп жазып эле ошол жактан кайрылса болот. Түрксойдун сайты бар. Ошол жерде
контакттар бар да. Байланышчу кантип кайрылса болот байланышчу телефондар бар, ошол же эмейл адрестер бар, жана телефондар бар. Ошол жерге өзүнүн сунуштарын айтса болот. Абдан жакшы экен. Анан бул сиз өзүңүз айтып өттүңүз, биз Түркияда бардык аймактарында, ошо Түркиянын ичиндеги бардык шаарларда болгон студенттер менен иштешебиз депчи. Албетте бул билим алып жатында, алып барып жаткан жаштар менен иштеш өзгөчө бир жакшы нерсе болсо керек да. Мурунку жазуучуларды жосо маданият ишмерлерин эскерүү жана алардын эмгектерин башка тилдерге которуу бул өтө жакшы бир иш. Бирок ошол студенттердин арасында, кандайдыр бир таланттуу жаштардын арасында аларды мотивация этүү үчүн кандайдыр бир иш, бир нерселер барбы сиздерде? Албетте бар. Bizde Анкарада başka iri şaharlara karaganda Анкарада биздин кыргыз студенттери көбүрөөк. Кыргыз студенттердин платформасы бар. Жана кыргыз студенттердин өз алдынча кеңешмеси бар. Мына кече күнү эле Дастан деген жигитибиз шайлоо болуп студенттердин арасында кыргыз студенттердин башчысы болуп шайланды. Мына кече эле. Эми мен дароо эле куттуктап жаздым. Кудай бурса анын жардамчылары жана Анкарада студенттер менен башка катчубуз менен жолугушуу болот. Алар өздөрүнүн сунушу менен келет. 2025-жылда эмнелер жасалат, эмне кылсак болот. Маданий тармакта, илимий тармакта ошолордун кеңешип, акылдашып, кайсы бир датаны белгилеп, ошонун алкагында биз иш алып барабыз. Буга чейин да болгон Кара Кыргыз автономия областынын алкагында түзүлгөн 100 жылдын алкагында биз элчиликте аткарган сыяктуу биз дагы студенттер менен тыгыз байланыштык. Театр болду. Театр же. Оюндар көргөзүлдү. Кайсы оюндар көргөзүлдү же бул түрк дүйнөсүнөн тандалган? Жок, Айтматов атабыздын кылым каарактары бир күндөн үзүндүлөр болду. Кудай буйрса 2025-жылы 19-20 кылымдагы кыргыз мамлекетин түптөгөн айдын нары суралдагы сценарийларды жазып баштадык. Албетте бул биздин ошол өтүп кеткен ата бабаларыбызды же болбосо тарыхый инсандарыбызды билип таанып жана жаш муундардын арасында көбүрөөк сүңгүп кириш үчүн мен оюмча бул кино тасмабы, спектакльбы, сериалбы өтө керектүү нерсе экен деп ойлоп калдык. Анткени акыркы ошол көргөзүлгөн тенденциялар боюнча уже канча 10 жылдан бери эми бизге караганда көп нерсени ютубта жакшы үйрөтүп келе атпайбы? Ошол себептен бул жаатында да иштерди алып барылса сонун болчу да экен деп ойлоп кеттик. Анимациялык мультфильмдер болобу же болбосо сериалдар. Бул жаатында балким сценарий жазылса, сиз айткандай биргелешип жакшы бир иштер чыкса керек. Азыр болсо ушул сиздин китебиңиз тууралуу айта кетсек, сиз бул китепти которуп чыктыңыз да. Касым Тыныстановдун калеминде таанды китептерди. Кандай болду? Кандай сезимдер болду бул тарыхый инсандын китебин алып, ырларын окуп жатканда? Кандай сезимдерге болдуңуз жана кайсыл ыры жакты сизге өзгөчө? Чындыгында бул китептин жарыяланышынын китеп болуп чыгышынын өзүнчө бир икаясынан баштагым келип турат. 2021-жылы агайыбыз Түрксойдун башкы катчысы болуп шайлангандан кийин агай ошол учурда Түрк мамлекеттик уюмунун башкы катчысынын орун басары болуп иштеп жүргөн ал кезде. Агай менен кеңешип, ушул китептин алгач бул Касым атабыздын Касым ырлары жыйнаган китебинин араб арабинде жазылган. Алгач ушу китебине учкай маалымат бергим келип турат да. Касым атабыз 24-25 жашында ошол кезде араб арабы менен чагатай тил деп айта алабыз, биз түркологияны окуп чагатай тили менен Түркстан аймагынын орток тили деп айтып коелу. Чагатай тили менен ырларын жазып, анан бизде басмакана болбогондуктан ошол учурда күчтүү басмагы болгондуктан Москвадан басып чыккан. Ошондуктан ушул китепти алгачкы ирет 2021-жылдын этегинде ушул араб арабы менен жазылган ырынын транскрипциясын гана жарыяланган. Котормосу эмес, демек түркчөсүнө же кыргызчага араб арабы менен жазылган нерсени биз колдонгон кирилче тамга менен жазылган. Ошондой туура айтасың. Ошону бирок эми кирилл алфавитин билбегендиктен түрк туугандар биз латин арабы менен транскрипциясын жасадык да. Албетте ушул жерде демек түрк тилинде ошол учурда которулган эмес болчу. Түпкү нускасы менен чыккан эмес болчу. Туура. Бир эле транскрипциясын жасап, ошол убакта көптөгөн ошол учурда ушул нерсени башка айтып кетиш керек. Түркиядагы окумуштуулар, академиктер 1920-жылдын тегерегиндеги ошол эле кыргыздардын, казак туугандардын, өзбөктөрдүн, Ногой, Айтор ушул Борбордук Азия жашаган жалпы эле Түркстан аймагындагы жазылып калган чыгарма жана колдонгон тилини көрүп аябай суктанышты. Анткени азыркы түркиянын тилине абдан окшош экендигини байкашты да.
Эми ушул нерсени дагында жалпы азыркы жалпы жумурай журт түрк туугандар өздөрү кызыгышып түрк тилине которууну сунушташты да мага. Мындан улам биз түрк тилинде которуп азыркы модерн деп коелу. Азыркы колдонулуп жаткан түрк тилинде жазып чыктыңыз. Жазып чыктык да. Анын эң этегинде түпкү нускасын бердик. Анткени Түркияда атайын факультеттер бар. Араб баары менен жазылган. Осмон тили деп айтып коелу эми. Осмон тили байыркы ушул түрк туугандардын Осман империясынан колдонгон тили менен шайкеш болгондуктан окуйлуу, билели, тааныйлуу деп ушул нерсени дагы жайгаштырууну сунуштады. Булак катары колдонулуучу китептердин катарын топтоп аткан да. Кудай бурса, бирок бул жерде бир нерсени бираз биздин бул жерде дагы кыскачараак маалымат берип калды. Ошол эле демек 20-жылдардын тегерегиндеги кыргыз орфографиясын дагында мыкты изилдесем болмок эле да, убакыт болгондо. Мыкты. Эмне үчүн? Себеби дегенде Касым атабыз бул нерсени асмандан алып жазып калган жок да. Касым атабыз мындай методологияны Магжан Жумабай өзүнүн устаты, казактын зыялысы, каймагы Магжан Жумабай атабыздан үйрөнгөн. Магжан Жумабай атабыз Ахмет Байтурсундан үйрөнгөн. Ахмет Байтурсун атабыз Исмаил Гаспыралдын тарбиялаган шакирттеринен үйрөнгөн. Демек бул нерсе баардык нерсе биз бир туугандарыбыз менен боордош бир туугандар ыйык мамиледе болгон экенибизди айгинелеп турат. Көргөзүп турат. Эми алдыда дагы күтөт экенбиз да сизди. Азыр сиз өзүңүз ойлонуп аткан турбайсызбы? Мен иштелим калып калды, ушуну жазсам болот эле. Ошол илимий иш-чарада дагы өткөрүлүп жатканда азыркы учурда биздин колдонулуп жаткан ариптер, тыбыш, муундар тууралуу өтө жакшы бир лекциясын айтып өттү ушу Казакстандан келген биздин Мухаммед. Анан айта кетсеңиз, мындай азыркы учурда латын арабине өтүү тууралуу сөздөр болуп жатат. Мисалы биздин өзүбүздүн тарыхыбызды карай кетсе турган болсок, башында биз араб арабинде оптурубуз, андан кийин латын алфавитин өттүрүбүз, анан эле бат эле бир учурда ошол бир 10 жылдын арасында эле чоң бир секирик жасап, кириллге өтүп кеттирбиз да. Анан азыркы учурда биздин ошол латын арабин колдонобуз десек дагы ар кандай коомдо сөздөр болуп атпайбы? Сиздин жаш илимпоз катары буга өзүңүздүн ой пикириңиз кандай? Албетте оң. Бул нерсени айтып өткүм келет. Латын арабине өтүү биз үчүн бир четинен кыйын эмес, бир четинен биз тарыхый өтмүшүбүз бар. Латын арабине жазылып калган ондогон, жүздөгөн биздин чыгармалар бар. Ошол учурда араб арабы менен жазылып калганда ондогон, жүздөгөн материалдарыбыз бар. Биз үчүн азыркы тапта латын арабине өтүү ооба анын ар кандай оош кыйыш, маңдай тескей маселелери бар, экономикалык ар тараптан бар. Аны биз билип турабыз. Бирок мен өзүм жеке пикиримге таянсам, азыркы тапта мисалы өткөн айда орток түрк түнүсүнүн алфавити жарыяланды. Бул символикалык мааниге. Эгерде биз казак туугандар азыркы тапта мамлекеттик уюмдар латын арабы менен жазып атышат. Биз дагы кыргыздар ушул Борбордук Азиядагы эл катары эртеби кечпи латын арабине өтүү биз үчүн эң чоң милдеттерибиздин бири, вазифаларыбыздын бири. Себеби дегенде биздин кыргыз тилинин ичиндеги грамматикалык өңүттөн дагы латын арабине өтүүнүн эч кандай кыйынчылыгы жок. Албетте биз тилчилер катары, окумуштуулар катары өз ара, ич ара кээ бир тыбыштар тууралуу өзүбүздүн мүнөздүү сунуштарыбызды талашып тартышыбыз мүмкүн. К эмес К, же Г эмес Г дегенде, же диалектикалык А эмес А деген сөздөр биздин өз аралык өзүбүздүн бассейнде, өзүбүздүн аудиторияда биз талашып тытыша беребиз, орой айтканда. Бирок эл аралык аренага алып чыкканда биз орток латын арабине өтүүнүн эшигин астындабыз деп айтышыбыз керек да. Буга коркпошубуз керек. Биз билип турабыз, экономикалык жактан анткени китептердин баары латын арабине оодарылыш керек, жазылыш керек, басым макалалар өзгөрүш керек, үйрөнүш керек калкка. Мамлекеттик тарабынан колдоо алып, экономикалык дагы оош кыйышы бар. Аны билип турабыз, бирок эртеби кечпи кошуна мамлекеттер, жанагы кошуна мамлекеттер өтүп атканда, орой тил менен айтканда мындай кыпчылык биз дагычы
азыр биздин мүмкүнчүлүгүбүз. Өтүп алсак, азыр өтүп алышыбыз керек. Эмне үчүн чоң державалар бизди кысып коет деген нерсени биз азырынча чоң мындай тоскоол деп эсептешибиз керек. Коркунуч катары көрбөшүбүз керек. Себеби эртеби кечпи биз ушул нерсени өзүбүз мажбур өтө турган бир учур келет. Ошондуктан биз өз ара ички кошуна мамлекеттер менен мамилебизди түздөп атабыз деген шылтоонун астында биз өтүп алышыбыз керек. Андан кийин биз ички тамгаларды, тыбыштарды биз жайгаштыра беребиз. Негизги максат өтүп алыш керек деген сунушту айтып атасыз. Өзүңүздүн оюңузду айтат экенсиз да. Өткөндө да мен ушул тилчи филолог эжебиз менен да интервью алып жатканда ал да айтып атканда, балким билбейм депчи, качан өтөбүз, бирок бул ошол мезгилге келет, биз өзүбүздүн ичибизден даярданышыбыз керек деп жакшы өзүнүн бизге кеңешин айтып өттү эле. Мен сиздин жообуңузду туура укпай калыптырмын. Кайсыларын жакшы көрүп, өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын сездиңиз? Кызматыңыздан ушул ырларын түркчөлөштүрүп жатканда. Бардык ырларын окуп чыктым. Бардык ырларын ар кайсы убакта окуп чыктым. Кыйналганда, сүйүнгөндө, ар кандай мезгилде, башка жакта орун которгондо, ар бир учурда Касым атабызды ар кандай ракурс менен карап окуп чыктым. Чындыгында бири-биринен ушунчалык жакшы ырлары бар. Кыз карындаштарыма деген ыры мындай өзгөчө бир мындай жүрөгүмө жакын эметип атат да, жакын болот. Анткени ошол эле учурда азыркы кыргыздын биздин өзүбүздүн коомубуз, биздин деле карындаштарыбыз, кыздарыбыз бар, бирок азыркы чындыгында аял затынын орду, аял кишинин профили тууралуу 20 жашында эле Касым атабыз азыркы кыргыздын коомуну көрүп тургандай жазган экен да. Мага ошол өзгөчө жакты. Албетте, анан мындай карап өтүрсөк, ушул кызыл террордун учурундагы мындай курман болгон биз ошол мамлекеттин алдыга келген интеллигенттерин карап көрө турган болсок, аябай жаш кишилер экен. Жаш кезинде тарыхты жазап кетишиптир. Аларды карап алып, бир чети бооруң ооруйт. Эгерде тирүү болсо да кандай болот эле деп. Экинчи чети ушул эки жана кулакка тартуу, андан кийин алла бул эле дегенде менин оюмча бул Кыргызстанда ошонун азуусу тийбеген бир да үй бүлө жок болуш керек. Мен өзүмдүкүн эле айта кетсем, биздин да үй бүлөдө ошондой нерселер бар. Тайла жагымда дагы өзүмдүн атам жагымдан дагы кулак эле ал эле бул эле деп кулдукка кабылгандарычы. Анан биз дагы азыр айтып атпайбызбы, ушул кулчулук мүнөздөн чыга албай койдук депчи. Канча ушу бир 70 жыл эле ийилеп коюптур бир система, ошондон түзөлө албай атабыз да. Анан сиз ошол азыркы учурдагы жаш муундун өкүлү катары кандай жолдорду, шарттарды айтат элеңиз? Абдан туура суроо менен кайрылып атасыз да. Ошол 19-20 кече мисалы биз тарыхты окуганда чындыгында орто кылымдан кийинки учурларды кыргыздын тарыхы менен байланышкан сөздөрдөн эметкенде бизге алыстай көрүнөт. Ошол жерде мынча кыргыз же мынча түрктөк тилдер кырылып калды десе бизге арифметикалык гана сан менен белгилейбиз да. Мен ушул нерсени айтмак элем. Кечеги эле акыркы 100 жылдыгын алкагында бизди толугу менен тукум кыртылган, геноцид деп атпайбызбы? Репрессия деп атабыз. Баса бул жерде мында кашанын ичине айтып кетишим керек. Репрессия деген эмне? Геноцид деген эмне? Улуттук боштондук үчүн күрөшүүнүн көшөгөнүн артында турган кимдер? Ушул нерселерди талкуулаш керек өзүнчө. Репрессиянын эмне үчүн репрессия? Эмне үчүн азербайжандык туугандар репрессия деп аталбайт, айтпайт. Алар геноцид деп айтат. Тукум куртулуу, түп тамыры менен бир улутту жер менен жексен кылуу деп айтат алар. Кожалы деген сойкырым деп айтылат да, түркүндө. Сенин уругуңду, сенин өздүгүңдү жок кылуу деген сөз да. Таптакыр жок кылуу деген сөз. Бизде эмне үчүн репрессия деген боюнча калды. Репрессия боюнча калды. Бирок репрессия балким бул терминология, бул балким аздыккылар деген сөз келип чыгат да. Булардын талашып тартчу мезгили келет. Азыр коомду коркутпай, үркүтпөй, илимий гана жол менен азыр мындайча айтканда өзүбүздүн жумушубузду алып барышыбыз керек да. Демек биз чындыгында кечеги эле өзүбүздүн келечегибизди, тагдырыбызды, мамлекетибиздин чындыгында мындан кийинки жашообузду ойлой турган болсок, ушул Касым атабыз, Жусуп Абдрахманов, Ишенал Арабаевдин башына келген тагдырды ошону бир сыйра окуп коюш, ошолорду билиш биз үчүн эң чоң сабак болот. Ооба, сиз жогоруда айткандай медиа тармагы болуп көрбөгөндөй өнүгүп атат. Батыштын
Европа болсын, айтор чет мамлекеттердеги ошол өздөрүнүн мамлекетине салым кошкон кишилерди, актерлорду, жазуучуларды айтор булар деле керек, маалымат үчүн гана керек деп айтмак элем да. А бирок биздин чындыгында өзүбүздөн, өзөгүбүздөн чыккан мына 37 жашында Касым атабыз мына мындайча айтканда атылып кетти. Мисалы мен азыр 37 жашында. Касым атабыз 37 жашында мисалы Чоң Ташта Ата бейитте атылып кете берди. Ар бир мүнөтүн, ар бир Турдубү апа айтып атпайбы? Эч уктабайт, жебейт, өзүн барып тургузуп, өзүн бир нерселерди жасап, ай Касым тур деп ушинтип анага неметип жүргөн. Алар билишкен, алар өлүм качан өлө турганын билип туруп иш кылган. Өлөрүн да билип туруп, ошол өмүрүнү ошо кыргыздын келечеги үчүн деп. Ооба, албетте ал учурда мамлекеттик чек аралар маанилүү болчу. Жер тилкелери маанилүү болчу. Ооба, макам, даража, бийликке жетүү, байлык, мансап алар белгилүү болчу. Аларга да чуркаса болчу. Бирок чуркаса болмок. Бирок Касым атабыз маданият жана илим деп туруп, ошол жакты мындайча айтканда өзүн мойнуна алып туруп, анан пайдаланып түптөп туруп. Ошону айтмак элем да. Чын эле мындай карайсың, мындай аяп жиниң да келет да, эмне мындай болуп. Ошол эле сиз айтып аткандай, чын эле мен ушул жашымда, мен азыр эмнени ойлондум эле деп да ичиңен ойлоносуң да. Ошол себептен биздин өткөн өтмүшүбүздү билүү, ата бабаларыбыздын басып өткөн жолун жок дегенде окушубуз керек экендигин айта кетели. Бул биздин тирүүлөрдүн азыркы биздин мойнубуздун парсы экендигин эч качан унутпайлы. Урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, биздин убактыбыз дагы өзүнүн чегине келип жеткен экен. Бүгүн биздин студиябыздын мейманы Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысынын жардамчысы Сабирбек Бөрүбай болду. Сизге чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса дагы алдыда жакшы жетишкендиктер менен, жакшы жаңылыктарыңыздар менен биз сиздерди дайыма студиябызга мейман кылууга аракет кылабыз. Сиз дагы эми Түркияга сапарат алып болушуңуз керек. Акчалуу каалайбыз. Байланышыңызды үзбөңүз, жаңылыктарыңыз болсо жазып туруңуз. Чоң рахмат, жаңыңыздар куттуу болсун. Чоң рахмат. Ал эми урматтуу көрөрмандар, биз сиздер менен кайрадан эфир толкунунан көрүшүп угушкучакты. Аман болуңуздар.